Октябрь окуяларына быйыл 3 жылдын 100 болду. 2020 жылдын 4 октябрында өткөн парламенттик шайлоонун жыйынтыгынан наразы болгон эл аянтка чыгып 5 октябрдан 6 октябрга огон түнү ак үйдө басып алышкан. Толкундоолор учурунда бакта жаза өтөп жаткан жана тергөө абагында жаткан бир катар саясатчылар бошотулган. Алардын катарында Садыр Жапаров дагы болгон. 15 октябрда ошол кездеги президент Сооронбай Жээнбеков мөөнөтүнөн мурда бийлигин тапшырып, Садыр Жапаров президенттин жана премьер-министрдин милдетин аткаруучу болуп дайындалган. Ал эми 2021 жылдын 10 январында өткөн президенттик шайлоодо Жапаров добуштардын 71,2% алып, расмий түрдө президент болуп шайланган. Садыр Жапаров бийликке келер алдында жана андан кийин көптөгөн убадаларды берген. Бүгүн биз детектор берүүсүнүн алкагында өлкө башчысынын аткарылбаган убадалар тууралуу кеп кылабыз. жылдагы элдик толкундоолор маалында абактан бошотулган Садыр Жапаров аянтка чогулган элге кайрылуу жасап жатып, бийликке эскилер болбойт деп убада берген. Бирок учурда бийлик бутактарында отургандардын көбү эскилер экени жалпыга маалым. Алардын айрымдары менен тааныша кетели. А дегенде эле министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров көзгө учурайт. Ал ак үйдөгү карьерасын 1990 жылдары эле баштап, бир катар жогорку кызматтарды аркалаган. Мисалы 2005-2007 жылдары экономика жана финансы министри, 2007-2009 жылдары экономикалык өнүгүү жана соода министри, 2011-2012 жылдары финансы министри болгон. Ал эми Садыр Жапаровдун тушунда тактап айтканда 2021 жылдан 11 июндан 12 октябрына чейин министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары болуп иштеген. 2021 жылдын 13 октябрында президенттин жарлыгы менен министрлер кабинетинин төрагасы жана президенттик администрациянын башчысы болуп дайындалган. Кийинки кадр Таалайбек Ибраев. Ал 2022 жылы октябрда энергетика министри болуп дайындалган. Таалайбек Ибраев Бакиевдин бийлигинин тушунда түндүк электр, улуттук электр тармагынын ишканаларында жогорку кызматтарды ээлеп турган. 2010 жылы Бакиевдердин бийлиги куулаган соң башкы прокуратура улуттук электр тармагындагы трансформаторларды сатып алууга байланыштуу кылмыш ишин козгогон. Бул иште Таалайбек Ибраевдин аты дагы аталып, башкы прокуратура аны Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиевдин командасындагы энергетика маселелери боюнча куратору деп аталып келген Алексей Ширшовдун адамы деп расмий атаган. Бирок буга карабастан Ибраев мамлекеттик кызматтагы карьерасын уланткан. 2011 жылы жогорку кеңештин аппаратында, кийин кайрадан улуттук электр тармагы ишканасында иштеген. 2014 жылы Орг Техстрой ишканасын башкармалыгын жетектеген. 2015 жылы январда Нариман Төлеевдин ордуна Ата журт партиясынан жогорку кеңештин депутаты болуп келген. 2016 жылдан 2020 жылга чейин улуттук электр тармагынын Чүй областындагы филиалынын директору болуп иштеген. Кийинки сөз болчу кадр Бектур Зулпиев. Ал ушул жылдын 3 сентябрында Садыр Жапаровдун кеңешчиси болуп дайындалды. Бектур Зулпиев 2005 жылы президенттик администрациянын укук бөлүмүнүн башчысы болуп иштей баштаган. Бозгундагы президент Курманбек Бакиевдин командасынын белдүү мүчөсүнө айланып, 2010 жылдагы апрель инкыбалына чейин ак үйдө иштеген. Эски кадрлардын дагы бирөө президенттин Нарын облусунда ыйгарым укуктуу өкүлү Алтынбек Эргешев. Ал бул кызматка 2022 жылдын июль айында Садыр Жапаров кол койгон жарылка ылайык дайындалган. Эргешев 2005 жылы президенттин иш башкармалыгында ишмердүүлүгүн баштап, 2009 жылы Бозгундагы президент Курманбек Бакиевдин жардамчысы болуп дайындалган. 2010 жылдан кийин дагы президенттин жана өкмөттүн аппаратында иштөөнү уланткан. 2022 жылдын октябрь айында Алтынбек Максутов маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри болуп дайындалганы белгилүү болду. Алтынбек Максутов бул кызматка 2014-2016 жылдарда аркалаган. 2020 жылы 8 октябрь күнү өкмөт үйүнүн алдында топтолуп турган элге чыккан Садыр Жапаров Райым миллион камалат деп так кесе айткан. Райым миллион камалат. Мен азыр толук кандуу ишке кирише элекмин. Киришкенден кийин камалат. Бирок бир айдан кийин эле президенттин милдетин аткаруучу катары берген отчеттук маалымат жыйынында Матраимовду камоо тууралуу оюн өзгөрткөн. Райым Матраимовдун иши сотко жете элек. Муну улуттук коопсуздук кызматы алып келип жапкан. Улуттук коопсуздук кызматы алып келип жапкандан кийин эле маган кабар беришти. Мына кармап келдик, бияка жаптык, камаган атабыз деп. Анан ушу бир 6-7 саат бою сүйлөшүүлөр жүрүптүр. Муну камап койгондо биз мамлекетке бир тыйын акча алып келе албайт элек. 2020 жылдын 20 октябрында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Райым Матраимовду жемкорлукка айыптап кармаган. Атайын кызматтын маалыматы боюнча Матраимов жана бажыдагы башка кызмат адамдары 2016 жылы бажы системасында көмүскө киреше алып келүүчү коррупциялык схеманы түзүшкөн.
Анын натыйжасында мамлекеттик бюджетке ири өлчөмдө зыян келтирилген. Айыпталуучу Матраимов тергөө менен кызматташууга жана 2 миллиард сом өлчөмүндө мамлекетке келтирген зыяндын ордун толтурууга даяр экендигин айткан соң үй камагына чарылган. Бишкектин 1-май райондук соту 2021 жылы 11 февралда Райымбек Матраимовду жемкорлук боюнча күнөөлүү деп таап, ага 260 миң сом айып пул чегерген. Матраимов күнөөлүү экенин сотто өзү мойнуна алган. Мамлекетке келтирилген чыгым катары 1 миллиард 400 миллион сомду акчалай турду, 600 миллион сомду кыймылсыз мүлк түрүндө мамлекеттин бюджетине өткөрүп, жазадан кутулган. Арадан көп өтпөй ал кайрадан кылмыштуу кирешени легалдаштыруу фактысы боюнча козголгон кылмыш үчүн алкагында кармалып, камакка алынган. 15 апрелде УКМК Матраимовдун иши боюнча эч кандай далил табылган жок деген жүйөнүн негизинде айыпталуучуну камактан бошотуп, сотко чейинки тергөөнү токтоткон. Башкача айтканда, Садыр Жапаровдун Райым миллион камалат деген сөзү толук ишке ашкан жок. 2020 жылдын ноябрында Бишкекте өткөн басма сөз жыйынында президенттин милдетин аткарып жаткан премьер-министр Садыр Жапаров журналисттердин конституцияны өзгөртүү диктатурага жол бербейби деген суроосуна эч кандай саясий куугунтук болбойт деп жооп берген. Саясий куугунтук кылгандан, бирөөлөрдү камагандан, түрмөлөрдү толтургандан биз эч пайда таппайбыз. Муну мен адилетсиздикти, мыйзамсыздыкты бир эмес 2 жолу камалып чыккан адам катары мен жакшы билем. Мен жон терим менен сезген адаммын. Ошон үчүн саясий куугунтук, же болбосо журналисттердин бир айткан сөзү үчүн куугунтук, же болбосо граждандардын бир айткан өзүнүн ачык оюн жазганы үчүн куугунтук болбойт. Өткөн жылдын аягында Кыргызстан менен Өзбекстан кыргыз-өзбек чек-арасынын айрым участоктору жөнүндө келишимди жана Кемпирабад суу сактагычынын суу ресурстарын биргелешип башкаруу жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу 2 мыйзамга кол коюп, ратификациялаган. Бул маалымат коомчулукта кызуу талкууланып, Кемпирабад суу сактагычынын Өзбекстанга өткөрүлүп берүүсүнө каршы чыккан активист жана саясатчылар камакка алынган. Камалгандар жапырт башламандык уюштурууга аракет көрүү, бийликти күч менен басып алууга аракет көрүү беренелери менен кылмыш иши козголгон. Алардын айрымдары үй камагына чыгышса, Равшан Жээнбеков, Азимбек Мекназаров жана башка саясатчы жана активисттер бүгүнкү күнгө чейин абакта. Оппозициячыл саясатчы Равшан Жээнбеков түрмөдө ага карата кыйноо жана куугунтуктоо болуп жатканын айтып келет. Ушул жылдын 2-сентябрынын таңында оппозициячыл саясатчы Жогорку Кеңештеги Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахам Мадумаровду Ички иштер министрлигинин атайын даярдыктагы отрядынын кызматкерлери кармап кеткени белгилүү болгон. Мадумаров мамлекетке чыккынчылыкка айыпталып, учурда УКМКнын тергөө абагында жатат. Бүтүн Кыргызстан фракциясынын депутаты Эмил Токтошов Адахам Мадумаров жөнөкөй саясатчы эмес, ал оппозициянын лидери. Ошондуктан ага карата козголгон кылмыш ишин саясий иш деп эсептейбиз деп билдирген. 10 октябрь күнү Мадумаровдун жактоочулары маалымат жыйынын өткөрүп, саясатчынын ден соолугу начар экенин, шашылыш түрдө ооруканага жеткирилип, жүрөгүнө операция жасалыш керек экенин айтып чыгышкан. Ошондой эле жактоочулары Мадумаровдун 2-типтеги кант диабети жана 3-типтеги гипертониялык оорусу бар экенин жана бул дарттары бар адамдарды камакта кармоого тыюу салынарын белгилешкен. 6 сентября я запросил в спецполиклинике, это клиническая больница управ делами президента, спецполиклиника, информацию о состоянии здоровья. И вот, согласно имеющимся медицинским документам, он наблюдается в этой клинической больнице с 1995 года. Клинический диагноз там очень большой, и 2 из них это сахарный диабет 2 типа и гипертоническая болезнь 3 степени. Данные заболевания находятся в списке, в перечне списка заболеваний, тяжких заболеваний, при которых запрещается содержать человека под стражей. Садыр Жапаров 2021 жылдын 23 октябрында аларча бир мамлекеттик резиденциясына өткөн маалымат жыйынында өлкөдө сөз эркиндиги сакталып каларын жана журналисттерди куугунтуктоого жол бербей турганын билдирген. Мен бардыгын айтып атам, ГКМБга дагы, МВДга дагы, бардыгына, саясатчыларга дагы, мейли кайсы журналист кимиңерди кантип каралап жазбасын, Кудайга коп койгула, болду. Сотко да бербегиле деп. Мурдакы бийликти билесиңер да, миллиондоп сотко берип бир болор болбос сөз үчүн эле сандалып эле жүрчү эмес белеңер сотто. Кантип төлөйм деп эки жакка чыга албай калып эле. Андай болбойт. Журналисттерге куугунтукту вообще кылбайбыз мындан кийин. Канчалык мейли ким эмне деп жазбагыла, биринчи Кудайга коебуз дагы, анан элдин талдоосун өзүнө коюп коебуз. Бирок бүгүнкү күндө соттук териштирүүлөр жана мыйзамдар аркылуу көз карансыз медиаларга кысым күчөп, социалдык тармактарда пикири үчүн жарандарды кармоо, эркиндигинен ажыратуу учурлар дагы кездешүүдө.
2021 жылдын августунда Садыр Жапаров убагында Сооронбай Жээнбеков артка кайтарган анык эмес маалыматтарды коргоо жөнүндө мыйзамга кол койгон. Бул мыйзамдын негизинде Республика гезитинин сайты бөгөттөлгөн. Өткөн жылы Азаттык медиасынын сайты дал ушул мыйзамга ылайык бөгөттөлүп, 9 ай Кыргызстандын аймагында ачылбай турду. Кийин Маданият министрлигинин арызынын негизинде Азаттыктын жалпыга маалымдоо каражат катары ишмердигин токтотуу аракети болду. Өткөн жылы ноябрда иликтөөчү журналист Болот Темиров өлкөдөн күчтөп чыгарылды. Ага карата кылмыш иши 2022 жылдын башында козголуп, маски шоу менен коштолгону дагы белгилүү. Темиров башында мыйзамсыз маңзат сактоого айыпталып жаткан болсо, кийин ага карата кылмыш жаза кодексинин документтерди жасалмалоо жана мамлекеттик чек араны мыйзамсыз кесип өтүү беренелери боюнча дагы иш козголгон. Сот журналистти 2 эпизод боюнча актап, 3-үчү иш боюнча күнөөлүү деп тапкан. Бирок кылмыштын мөөнөтү өтүп кеткендигине байланыштуу Темиров жазадан бошотулган. Буга карабастан апелляциялык стадияда шаардык сот Болот Темировду өлкөдөн чыгаруу тууралуу чечим чыгарган. Болот Темиров бул иш аракеттерди өзүнүн журналисттик иликтөөлөрү менен байланыштырган. Себеби Темиров Файфтын журналисттери бул окуяга чейин бир нече чоң иликтөөлөрүн жарыялашкан. Ошондой эле ушул жылдын 28 августунда Бишкек шаардык прокуратурасы Кулоб басылмасын жабуу боюнча сотко арыз менен кайрылганы белгилүү болду. Шаардын прокурору Эмилбек Абдыманаповдун сотко жолдогон кайрылуусунда Кулоб басылмасы азыркы бийликтин жүргүзгөн саясатын кескин сындап, мамлекеттик, муниципалдык ишканалардын өкүлдөрүнүн кадыр баркын кетирүүнү көздөгөн терс мүнөздөгү маалыматтарды көп жарыялары жазылган. Кийин УКМКнын Маданият министрлигине жазган арызынын негизинде Кулобдун сайты Кыргызстандын аймагында бөгөттөлдү. Ошондой эле Садыр Жапаров журналисттерге жана жарандарга оюн ачык жазгандыгы үчүн куугунтук болбойт деп айткан. Бирок Кыргызстанда Өндүрүш Токонасыров, Конучбек Асанов, Мирлан Ураимов, Адлет Балтабай, Айжан Мырсалиева, Ырыс Жекшеналиев сыяктуу жарандык активисттер социалдык тармактагы посттор жана комментарийлер үчүн кармалып, айрымдары 6 ай эркиндигинен ажыратуу түрүндө жазага тартылды. 2021 жылдын январында Садыр Жапаров президенттикке шайлангандан кийин кезектеги маалымат жыйынын өткөрүп, канча убакыт президент болсом да мамлекетти өзүм башкарам, досторум, айдоочуларым, туугандарымдын кийлигүүсүнө жол бербейм деп билдирген. Досторго башкартпайм, шопурларга башкартпайм, жардамчыларга башкартпайм жана туугандарыма башкартпайм. Бирок Жапаров бийликке келгенден кийин анын жакын туугандарынан тартып кудаларына чейин мамлекеттик жогорку кызматтарга дайындалганы маалым. Мисалы Садыр Жапаров өлкөнүн премьер-министри болуп турган чакта, тактап айтканда 2020 жылдын октябрь айында кудасы Турусбек Түмөнбаев Уна мамлекеттик мекемесинин директору болуп дайындалган. 2021 жылы сентябрда Темиров Файфтын журналисттери Түмөнбаев башкарган мекемедеги тендер махинацияларын ашкерелеп чыккан соң куда кызматтан алынган. Бирок ушул жылдын март айында Турусбек Түмөнбаев Бишкек асфальт сервис муниципалдык мекемесин жетектеп жатканы белгилүү болду. Түмөнбаев Унанын директору болуп дайындалган. 2020 жылдын 21 октябрында Садыр Жапаровдун башка буйругу менен дагы бир кудасы Таштанбек Каймазаров мамлекеттик миграция кызматынын төрагасы болуп дайындалган. Садыр Жапаров эки кудасынын кызматка дайындалганын 2020 жылдын 15 декабрында президенттик шайлоо өнөктүнүн алкагында таласка барган учурда өзү тастаган. Бая мен колума, көз алдымда турган кадрларды, колума тийген кадрлардын баарын алмаштырдым. Биринчи лицолорду алмаштырдым, дароо тапшырма бердим. Банктардан акчалар чыгып кетпесин, чек арадан баягы качып чыгып кетишпесин, байлыктарды алып чыгып кетпесин, мародерчулук болбосун деп. Ошондо кудаларыман эки жерге туруп калды. Мен муну эч жашырбаймын, муну мойнума алам. Садыр Жапаров президенттик кызматка расмий киришкенден кийин дагы кудалары унутта калган эмес. 2021 жылдын апрелинде президенттин жарлыгы менен кудасы Алмазбек Ахматов эсеп палатасынын төрагасы болуп дайындалган. Ушул жылдын апрелинде Садыр Жапаровдун инисинин жубайынын бир тууганы Азамат Шаршембиев Кыргыз алтын ишканасынын төрагасынын орун басары болуп дайындалганы белгилүү болду. Эми президенттин жакын туугандарына келсек, агасы Сабыр Жапаровдун кызы Перизат Жапарованын президенттик администрацияда бир бөлүмдүн жетекчисинин орун басары экени белгилүү. Ошондой эле акыркы айларда уулу Рустам Жапаровдун аты аталган бир нече журналисттик иликтөө жарык көрдү. Алсак поликлиника медиасы жарыялаган Бакиевтердин мурдагы бизнес өнөктөштөрүнүн айланасындагы күмөндүү жагдайлар аттуу иликтөөсүндө Бозгундагы президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиевдин бизнес өнөктөшү делген СК Development ЖЧКсынын жетекчиси Алексей Конев менен Садыр Жапаровдун уулу Рустам Жапаровдун байланышы жөнүндө айтылат. Кызыгы Алексей Конев ага кылмыш иши козголгондон кийин жогоруда айтылган СК Development компаниясындагы 50% үлүшүн президент Садыр Жапаровдун баласы Рустам Жапаровдун жакын досу Элдос Усенбековго 500 сомго өткөрүп берген. Мамлекет башчысы кабар маалымат агенттигине берген маегинде поликлиника медиасынын иликтөөсүндө айтылгандарды тастыктап, уулу Рустам Жапаровду курулуш боюнча жерди көзөмөлдөп келүүгө жөнөткөнүн жана ал инвестиция тартып жатканын айтты.
Ошондой эле Темиров Лайф, OCRP жана Клоп медиасы биргелешип жасаган иликтөөдө Рустам Жапаровдун Кыргызстандагы ири долбоорлор менен байланышы тууралуу сөз болот. 2020 жылы 8 октябрь күнү өкмөт үйүнүн алдында топтолуп турган элге чыккан Садыр Жапаров жаштар менен гана иштешерин жана келечек жаштардык экенин айткан. Мен мына жаштардын талабы, элдин талабы, жаштар келсин, тазалар келсин деп атат. Мен только жаштар менен иштешемин. Анткени келечек жаштардыкы. Мындан улам биз министрлер кабинетинин учурдагы курамынын орточо жашын эсептеп көрдүк. Эсиңиздерде болсо, президент кол койгон жарлыкка ылайык мындан ары 35 жашка чейинки жарандар жаштардын катарына кирет. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 59 жашта. Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Атылбек Касымалиев 62 жашта. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов 46 жашта. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев 55 жашта. Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев 60 жашта. Юстиция министри Аяз Баетов 39 жашта. Коргоо министри Бактыбек Бекболотов 59 жашта. Финансы министри Алмаз Бакетаев 52 жашта. Экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев 41 жашта. Санариптик өнүктүрүү министри Нурия Кутнаева 46 жашта. Ички иштер министри Улан Ниязбеков 48 жашта. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министринин милдетин аткаруучу Гүлнара Баатырова 59 жашта. Билим берүү министри Догдуркулов Кендирбаева 58 жашта. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бешиналиев 63 жашта. Транспорт жана коммуникациялар министри Тилек Текебаев 46 жашта. Энергетика министри Талабек Ибраев 62 жашта. Айыл чарба министри Жаныбеков Аскарбек 59 жашта. Өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажикеев 58 жашта. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясат министри Алтынбек Максутов 51 жашта. Жаратылыш ресурстары, экологиялык жана техникалык көзөмөл министри Мелис Тургунбаев 41 жашта. Жалпылап айтканда, министрлер кабинетинин мүчөлөрүнүн орточо курагы 52 жаш, ал эми эң жаш министр юстиция министри Аяз Баетов 39 жашта. Сиз Политклиника медиасынын детектор берүүсүн көрдүңүз. Биздин ишмердүүлүгүбүздү колдогуңуз келсе, жогорудагы QR код аркылуу кирип, өз салымыңызды кошсоңуз болот. Кайрадан амандашканча саламатта калыңыз.